Накум китеби. Биринчи бөлүм. Ниневи тууралуу пайгамбарчылык. Эл коштук Накумдун көрүнүш китеби. Теңир кызганчаак, өч алуучу Кудай. Теңир өч алуучу, анын каары коркунучтуу. Теңир өзүнүн душмандарынан өч алат. Ал өзүнүн жоолорун аябайт. Теңир чыдамдуу, кудурети менен улуу, ал жазасыз калтырбайт. Теңирдин жолу куюнда жана бороондо, булут анын таманынан чыккан чаң. Ал деңизге тыюу салат, ошондо ал кургап калат. Баардык өзөндөр соолуп калат. Башан менен Кармел куурайт, Лебанондун гүлү соолойт. Анын алдында тоолор титиреп турат, адырлар эрийт. Анын алдында жер, аалам жана анда жашагандардын баары титиреп турат. Анын каарына ким туруштук бере алат? Анын каарынын жалынына ким чыдай алат? Анын каары оттой чачырайт. Анын алдында аскалар жарылат. Теңир ырайымдуу, кайгы күнү ал башпаана. Ал өзүнө таянгандарды билет. Бирок баарын каптаган ташкыны менен Ниневини негизине чейин кыйратып салат. Анын душмандарына караңгылык түшөт. Силер Теңирге каршы эмнени ойлоп жатасыңар? Ал кырып жок кылат. Аламат экинчи жолу кайталанбайт. Анткени тикенек сыяктуу өз ара чырмалышкандар жана аракечтер сыяктуу мас болгондор кургак самандай болуп таптакыр өрттөнүп кетишет. Сенден Теңирге каршы жамандык ойлогон, жаман кеңеш берген адам чыкты. Теңир мындай дейт: алар күчтүү жана өтө көп болушканына карабастан кырылып жок болушат. Мен сени кыйнап келгем, мындан ары кыйнабайм. Мен эми сенин мойнуңдагы анын моюн туругун талкалайм. Сенин кишендериңди үзөм. Сен жөнүндө болсо Ашур, Теңир мындай өкүм чыгарып койгон: мындан ары сенин ысымың менен атала турган тукумуң болбойт. Сенин кудайыңдын үйүнөн таш буркандарды жана жасалма кудайларды жок кылам. Ал жерге сага мүрзө даярдайм, анткени сен жек көрүндүсүң. Мына, тынчтыкты кабарлаган жакшы кабарчынын буттары тоолордун үстүндө. Өз майрамдарыңды майрамдай бер. Жүйүт, өз убадаларыңды аткара бер, анткени мындан ары сенин жериңден мыйзамсыз адам өтпөйт. Ал таптакыр жок болду. Экинчи бөлүм. Сага каршы кыйратуучу көтөрүлдү. Чептериңди кайтар, жолуңду сакта. Белиңди бек буу, күчүңдү жыйна. Анткени Теңир Жакыптын даңкын Ысрайылдын даңкындай кылып калыбына келтирет. Анткени кыйратуучулар аларды кыйратышты. Алардын жүзүм сабактарын талкалашты. Анын баатырларынын калканы кызыл, анын жоокерлери кочкул кызыл кийим кийишкен. Салгылашка даярдануу күнүндө майдан арабалары оттой жаркырайт. Найзалары калың чердей кылкылдайт. Майдан арабалары көчөлөрдү зуулдайт. Аянттарда дүңгүрөйт. Алар шаманадай жаркырайт, чагылгандай жаркылдайт. Ал өзүнүн кайраттууларын чакырып жатат. Бирок алар басып баратып мүдүрүлүп жатышат. Алар шаардын дубалдарына шашылып жатышат. Бирок курчоо коюлуп калган. Дарыялардын дарбазалары ачылды. Падыша сарайы кулап калды, чечилди. Аны жылаңачтап, туткундап кетишет. Анын күңдөрү төшүн койгулап, көгүчкөндөрдөй онтошот. Байыртадан бери Ниневи сууга толгон көлмөгө окшош. Алар болсо качып бара жатышат. Токтогула, токтогула деп кыйкырып жатышат. Бирок эч ким кылчайган жок. Алтын күмүштөрдү ташып кеткиле. Топтолгон ар кандай кымбат баалуу буюмдарга сан жетпейт. Ал таланып тонолду. Ээн калды жана кыйратылды. Ошондуктан жүрөк өлүп, тизелер титиреп жатат. Баардыгынын бели катуу ооруп жатат. Баардыгынын өңү карарып кетти. Арстандардын үңкүрү арстан күчүктөрүнүн жүргөн жери азыргайда. Ал жерде эркек арстан, ургаачы арстан, күчүк арстан жүрөр эле. Аларды эч ким коркутчу эмес. Күчүктөрүн тойгузуш үчүн башкаларды тыткылап өлтүргөн. Ургаачы арстандар үчүн башкаларды муунтуп өлтүргөн.
өзүңкүрүн олчого, өз ийинин талаптанып алган нерсесине толтурган арыстан кайда? Мен сага каршымын дейт Себойот теңир. Сенин майдан арабаларыңды түтөтүп өрттөйм. Сенин арстан күчүктөрүңдү кылыч чалмайт. Олжоңду жер бетинен жок кылам. Ошондон кийин сенин элчилериңдин үнү кулбайт. 3-бөлүм. Канкор шаарга кайгы. Ал бүт бойдон алдамчылыкка жана киши өлтүрүүгө толгон. Анын ичинде талаптоочулук токтобой жатат. Камчынын үнү, чимирилген дөңгөлөктөрдүн калдырттаганы, аттын азынаганы жана катуу келе жаткан майдан арабанын дүңгүрөгү угулат. Атчан зымырайт, кылыч жалаңдайт, найза жаркылдайт. Өлтүрүлгөндөр өтө көп. Өлүктөр үстүнө үйүлүп жатат. Өлүктөргө сан жетпейт, аларга мөдүрүлүп жатышат. Бул чебер сыйкырчылык кылган, сырты жагымдуу бузулган аялдын көп бузуку иштер үчүн болду. Ал өзүнүн бузуку иштери менен элдерди, сыйкырчылыгы менен урууларды сатат. Мен сага каршымын дейт Себойот теңир. Кийимиңдин этегин бетиңе чейин көтөрүп, элдерге жылаңач этиңди көрсөтөм. Падышачылыктарга абийириңди ачам. Анан сенин үстүңө жийиркеничтүү нерселерди уям. Сени жек көрүндү кылам. Сени маскара кылам. Ошондо сени көргөндөрдүн баары сенден качып, Ниневи талкаланды. Аны ким аят? Сени сооротуучуларды кайдан табам дешет. Сен дарыялардын ортосунда жайгашкан, суулар менен курчалган, чеби деңиз болгон, деңиз ага дубал болгон Но Амон шаарынан артыксыңбы? Эфиопия менен Мисир анын күч эле. Пут менен Либия ага жардамга келип турушкан, бирок алда көчүрүлүп кетти. Туткундалып кетти. Атүгүл анын наристелери да баардык көчөлөрдүн кесилиштеринде өлүп жатышат. Анын атактуулары жөнүндө өкчөмө таш ыргытышты. Анын баардык төрөлөрү чынжыр менен кишенделди. Сен да мас болосуң, жашынасың. Сен да душманыңдан качып, башпаана издейсиң. Сенин баардык сепилчептериң мөмөсү бушкан анжырга окшош. Эгерде аларды күбүсө, алар түзеле жегиси келгендин оозуна түшөт. Сенин элиң өзүңдөгү аялдарга окшош. Жериңдин дарбазалары душмандарыңа аңырая ачылат. Кулпуларыңды от жалмайт. Курчоо убагына чейин суу ташып ал. Сепилчептериңди бекемде. Ылайга кирип, баткак тебеле. Кыш бышыра турган мешиңди оңдо. Ошол жерде сени от жалмайт. Кылыч кыя чабат. Сен кырк аяктай көбөйсөң да, чегирткедей жайнасаң да, сени кырк аяктай жейт. Көпөстөрүңдү асмандагы жылдыздардан да көп кылдың. Бирок бул чегиртке туш-тушка учуп кетет. Сенин төрөлөрүң чегирткелердей, аскер башчыларың чиркейлердин уюгундай. Алар суукта дубалдардын кычыктарына уялашат. Күн чыкканда туш-тушка учуп кетишет. Алардын орду кайда экенин билбей каласың. Ашур падышасы, сенин койчуларың уктап жатышат. Төрөлөрүң эс алып жатышат. Сенин элиң тоолорго чачырап кетти. Аларды чогултар эч ким жок. Сенин жараатыңа даба жок. Жараатың оор. Сен тууралуу кабар уккандардын баардыгы кол чабышат. Анткени сенин тыйылбаган кыянаттыгың кимге гана багытталган жок.